Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Садыр Жапаровдун расмий бийликке келгенине бул күнү 4 жыл болду. Негизи эл арасында бул бийликтин баалоосу айрым эл аралык уюмдардын сурамсоосуна караганда аябай өсүп, тарыхый рекорддорду басып атат деп айтсак болот. Бирок чынында бул бийликтин азыркы күндөгү абалы кандай жетишкендиктери бар? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова. Клара айым, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Алгач эле суроо ушул: биз аябай мындай бир Садыр Жапаровдун бийликке келгенине 4 жыл билинбестен өтүп кетти болуш керек. Аябай бат өтүп атат убакыт. Бирок ошол эле учурда сиз ушул 4 жылдагы жалпы саясий болобу, экономикалык болобу, социалдык абалдын өнүгүүсүн кандай баалайт элеңиз? Эми экономикалык, саясий, анан башка багыттарды айтып атпайбызбы? Бул жагын, менин оюмча, экономика жагын мындай адистерге койсок да, биз экөөбүз эми экономист болбогондон кийин дегенде, бирок мен өзүм албетте жаран катары өзүмдүн пикирими айтканга укугум бар болуш керек. Бул менин өзүмдүн жарандык позициям жана менин өзүмдүн баягы мындай коомдук ишмер катары, юрист катары болгон көз карашым да. Анан биз көптөн бери эфирлерге дагы чыкпай калбадыкпы, ар кандай коомго белгилүү жагдайларга байланыштуу. Анткени азыркы күндө өз пикириңи айтуу бул мындай бир чоң тобокелчилик болуп калды да. Бирок кандай болбосун пикир менен пикир бөлүшүп турушубуз керек. Мен мындай максималдуу түрдө объективдүү болгонго аракет кылайын. Анан ал эми президент Садыр Жапаровдун 4 жылдык ишмердүүлүгүн баалай турган болсок, бул жерде эң негизгиси мамлекет башчысы катары, анан ага байланыштуу ушул Садыр Жапаров башкарып аткан Кыргыз Республикасы деген мамлекет коомго карата, элге карата өзүнүн негизги функцияларын канчалык эффективдүү аткарып атат деген суроо коюлуш керек да. Көп учурда бизге сын айткандар айтат да, силер жеке инсандыгына өтүп кетип атасыңар депчи. Бирок мен мисалы эч качан жеке инсандыгына өткөн эмесмин да, ишмердүүлүк жөнүндө айтам да. Бирок азыркы күндө биз ушу 4 жылдын ичинде Кыргыз мамлекети канчалык өзүнүн саясатын канчалык эффективдүү жүргүзүп атат деген маселе коюлуп атат. Бул эми баягы жалпы коомдун жана элдин муктаждыгына байланыштуу, жана элдин болгон баягы үмүттөрү канчалык акталды деген дагы суроого байланыштуу болуп атат да. Ошол суроолор менен шартталып атат. Анан эми бир негизги нерсени айтып коюш керек. Башында бул азыркы күндө мына 4 жылдын ичинде Кыргызстанда толук кандуу президенттик башкаруу болгондо дагы авторитардык башкаруу орноду деп ушундай бир жыйынтыкка келсек болот да. Эми бул Садыр Жапаровдун өзүнүн баштан эле алдына койгон максаты болчу. 15-жылдары өзүнүн баягы конституциясынын баш мыйзамынын долбоорун жазып жүргөндө, Мекенчил партиясынын программасын жазып жүргөндө эле ушуну алдына ошондой максат койгон. Ошол максатка конституцияны өзгөртүү жолу менен, анан жана орусча айтканда бүт башкарууда вертикаль түзүлүп калды. Ошо менен мындай авторитардык башкарууга, президенттик авторитардык башкарууга келип калдык да. Азыркы күндө ошол системага келдик. Албетте мындай башкаруунун өзүнүн ар кандай артыкчылыктары дагы, кемчиликтери дагы бар да. Эми жалпысынан эле мындай диктатуралар, авторитардык башкаруулар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал диктатуралар көбүнчө оор кырдаалда, эл кыйналып аткан кырдаалда орнотулат дагы. Анан баягы элдин өзүнүн немесине жооп берип турат да, муктаждыктарына, элдин каалоолоруна жооп берип турат. Эсиңерде болсо, Садыр Жапаров дагы ушундай кырдаалда бийликке келген. Анткени жалпысынан эле элибиз баягы башламандык революциядан чарчап, мындай тартип болсо экен, күчтүү бийлик келсе экен деп эңсеген. Ошол талаптарга жооп бергендиктен баш мыйзамдагы мындай кындыксыз колдоого алынды деп айтсак болот да.
Бирок эми биз азыр артыкчылыктарын дагы кемчиликтерин дагы көрүп атабыз, кандайдыр бир алдын ала жыйынтыктарга келсек болот. Анан жана экономикалык жактан айтып кетпедимби? Экономикалык жактан көрсөткүчтөрдүн баары азыркы күндө салыштырмалуу ала турган болсок, мындай жогору кетип атат да. Бул мен гана эмес, ал мисалы эл аралык банктын изилдөөлөрүндө дагы мындай айтылып атат. Бул жакырчылыктын азаюусу жана элдин жашоо деңгээлинин жогорулашы, элдин кирешелеринин жогорулашы, ушундай мындай көрсөткүчтөр азыркы күндө мындай өсүүдө деп айтсак болот да. Ички дүң продукциясынын өсүшү, бюджеттин кирешелеринин өсүшү, бул баягы жалпысынан статистикалык көрсөткүчтөр, бул көрсөткүчтөр жаман эмес. Анан бул жерде Садыр Жапаровдун кылган мындай артыкчылыгы, бул биринчиден башында кадр саясат кичине аксап аткан болсо, кийин мындай жөндөмдүү, ишмердүү, жалпысынан алганда жөндөмдүү, ишмердүү өкмөт түзүлүшү деп болот да. Бул жерде Акылбек Жапаровдун да, менин оюмча, Акылбек Жапаровдун дагы салымы мындай абдан мындай зор болду да. Бул киши баягы илгертен бери өзүнүн программалык идеяларын көптөн бери баягы ишке ашыра албай жүргөн өзүнүн баягы немелерин, максаттарын Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашырды деп айтсак болот. Эми азыр өзгөчө баягы салык саясаты сынга алынып атат, бирок жалпысынан алганда багыттары туура болгон да. Анан ишке ашыруу ыкмалары баягы жалпысынан коомчулук жаңы кандайдыр бир экономикалык ойлонууга даяр болбогондуктан мындай кандайдыр бир тоскоолдуктарга учурап калды да. Демек, бул жерде биз баягы жыйынтыктап Садыр Жапаров мындай жакшы, жөндөмдүү ишти алып кете турган туруктуу өкмөт түзүп, анын ишин камсыздап берген аракетин бул жагынан баалап кетсек болот да. Анткени биз баягы салыштырмалуу алганда элдер деле азыр айтып атпайбы, парламенттик башкарууда өкмөт улам алмашып программаларын ишке ашыра албайт эле, ал эми мына президенттик башкарууда өкмөт туруктуу 4 жыл иштеп берди депчи. Анан эртеби кечпи, менин оюмча, бул жерде сөзсүз түрдө Акылбек Жапаровдун ишмердүүлүгүнө мындай тарыхый баа берилиш керек да. Бул жагы менин оюмча артыкчылык, анткени баягы өзү Садыр Жапаров өзү экономист болбогондон кийин бул багытты ушундай бир ишти алып кете турган адамдарга ишенип, жана ошолордун ишин камсыз кылып бергени, бул менин оюмча туура саясат болду да. Анан дагы бир айтып кете турган жетишкендиктер, бул жана ири долбоорлордун башталышы, бул баягы энергетикалык коопсуздукту мындай камсыз кыла турган Камар Ата бир ГЭСинин курулуп баштагандыгы. Эми бул көбүнчө азыркы учурда долбоорлук экономика болуп атат да, көбүнчө баягы биз проекттерди эле көрүп атпайбызбы, бирок кандай болбосун мындай алдыга кадам бар да. Ушул эки нерсени мен айтып кетким келет. Бул Камар Ата ГЭСи, Камар Ата бир ГЭСи, анан темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун башталышы. Бул жерде дагы менин оюмча бир топ жылыш бар да, Буга чейин эгерде мындай абдан эле оор кетип атса, бул маселелер азыркы күндө мындай тез чечилип аткандыгы, бул албетте кубандыра койбойт. Бул нерселерди дагы эми өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп тургандан кийин бул процесстерди буну мындай айтпай койгонго дагы менин оюмча болбойт да. Социалдык инфраструктураны ала турган болсок, бул жанагы жаңы мектептердин курулушу жана эски мектептердин капиталдык оңдоосу, бул дагы менин оюмча жакшы көрүнүш. Айлыктардын өсүшүнө байланыштуу адамдардын кирешелери көбөйүп, чыгымдары көбөйүп, бул дагы баягы экономикалык көрсөткүчтөргө кирет. Эми бул баарыбыз эле байкаган нерсе да. Бирок бул жерде албетте башка жактары дагы бар. Өзгөчө баалардын өсүшү, мындай жалпы элдин кыйналып атканын биз деле мындай көрүп атабыз да. Бирок эми статистикалык көрсөткүчтөргө таяна турган болсок, мындай алдыга жылыш бар деп айтсак болот да. Өзгөчө жанагы 1,5 триллионго жетти ички дүң продукциясы деп ошону бир аябай чоң көрсөткүч катары көрсөтүшүп атпайбы.
Анан миграцияны мисалы тышкы миграциянын кыскарылышын, эмгек миграциянын кыскарылышын, мигранттардын бияка кайтып келишин дагы бир жетишкендик катары көрсөтүп атышат. Бирок эми бул жерде дагы ар кандай себептери бар. Жалпысынан эле баягы өтө эле мындай жыргап жашап кеткенден эмес, эми ал Орусиянын өзүндө дагы ар кандай кырдаалдар болуп атканына байланыштуу болуп атат да. Эми жалпысынан айтканда мындай экономикалык жакта мындай саясат менин оюмча саясатта экономикалык саясатта жылыш бар да. Анан дагы бир сырткы саясатты ала турган болсок, бул жердеги көрсөткүч бул албетте чек ара маселелерин чечилип атышы. Кыргыз-өзбек чек арасы, делимитация маселелери боюнча айта турган болсок, бул жакта дагы кыргыз-тажик чек арасы боюнча дагы бул менин оюмча эч нерседен коркпостон, эми бул өтө эле мындай оор маселе болчу да. Буга чейин президенттер аракет кылса дагы чечкиндүү кадамдарга бара алышкан эмес да. Анан эми чечкиндүү кадамдарга барып атканы бул сырткы саясаттагы болгон, анан жалпысынан мамлекеттин коопсуздугуна жооп берген саясат деп айтсак болот. Тышкы саясатты жалпысынан тышкы саясатты ала турган болсок, бул жерде дагы салыштырмалуу мындай многовекторность деп коет деп коебуз го орусчачы. Көп векторлук, көп багыттагы байланыштар болуш керек да. Бул жагынан дагы жетишкендиктерди айтып кетсек болот. Анткени бир гана мисалы кошуна өлкөлөргө же болбосо Орус Федерациясына каттап аткан жок. Садыр Жапаров көптөгөн өлкөлөр менен катнаш түзгөнгө аракет кылып атат. Буну дагы биз байкап атабыз. Мисалы суроо бергизбей эле өзүм эле сүйлөп атам го. Ошол негизи эгер Садыр Жапаровдун бийликке келген убактын алып караса турган болсок, ошол президенттикке атсалышканда сиздер да чогуу атсалышкансыздар бул тармакта. Негизи ошол убактагы кайсы мындай эл алдында берген сөзү ишке ашты, кайсынысы ишке ашкан жок деп айта аласыз? Же болбосо сиздин эсиңизде калган ошол 4 жыл мурунку болгон жанагы чоң дебаттарда көрдүк. Андан кийин жанагы ар кандай мындай президенттин шайлоо астындагы үгүт иштеринде да көрүп аттык. Кандай мындай бир талаш тартыштар тарабын алып карасак, ошол нерселерге кайрадан көз жүгүртө турган болсок, эмнелер ишке ашты же болбосо сиздин эсиңизде кайсыл сөз бергендери эсте калды? Эми эске сала турган болсок, Садыр Жапаровдун баягы шайлоо учурундагы негизги элге берген убадасы бул Кунтөр маселеси болчу. Кунтөр маселесинин татаалдыгына карабастан бул маселе чечилди деп айтсак болот. Албетте менин оюмча бул жерде кемчиликтер бар. Анткени биздин экологиябызга болгон зыян төлөөсүз калды да. Бул жерде ошол зыянды борду толгон жок. Ошол маселе коюлган жок. Бирок эми Кунтөр баягы Кыргызстанга иштеп атканы бул Садыр Жапаровдун берген убадасы болчу. Бул убадасын менин оюмча аткарды. Анан албетте шайлоо учурунда ар кандай популисттик убадалар бериле берет. Мындай баалардын кымбатташы боюнча өзгөчө жанагы электр энергияга эгерде эсиңерде болсо, анда дагы бир топ убадаларды берген. Кымбаттатпайбыз, тескерисинче арзандайт депчи. Бирок бийликке келгенден кийин өзү деле түшүндү окшойт. Анткени бул мындай аткарылбас убада болчу да башынан элечи. Бул энергетикалык коопсуздук үчүн, жалпысынан энергетикалык инфраструктура үчүн баалар сөзсүз түрдө мындай өсүшү бул негизги шарт болуп атат да. Эми аны азыр элге туура түшүндүргөндүн аракетин кылыш керек. Бирок эми биз көрүп атабыз баалардын өсүп атканын. Бул менин оюмча аткарылган жок. Эми баягы убадаларга негизги берген убадалардан менин эсимде калган ушул убадалар экен. Анткени Садыр Жапаров баягы эгерде биз менен чогуу дебаттарга катышып, өзүнүн оюн мындай ачык айтып, атаандаштык мындай немеде айта турган болсо, шарттарда, анда мүмкүн дагы бир топ убадалар эсте калмак. Анан жана мигранттардын баарын кайтарып келем, иш орундарын түзөм деген убада болду. Эми ал убада дагы мындай тез арада аткарыла турган убада эмес да. Анткени ал үчүн сөзсүз түрдө өлкөгө инвестиция тартыш керек, жумуш ордулары керек агачы. Анан мындай 4 жылда аткара кое турган убада эмес да. Ошол себептен мисалы шайлоочулар деле эмки шайлоолордо баягы убада берип аткан саясатчылардын
немелерине, мындай программаларына, убадаларына мындай байкоо жүргүзүш керек да, канча убакытта бул ишке ашат, канчалык бул реалдуу аткарылышы депчи. Мен өзүм мисалы баягы саясий көз карашым боюнча өзгөчө башкаруу формасы боюнча албетте мындай Садыр Жапаровдун саясий көз караштарына мындай карама каршы көз карашта болгом да. Анткени менин оюмча Кыргызстанда эми жалпысынан парламенттик демократия түзүлүп аткан процессте, ошол процессти колдоп, ошо парламентаризмди өнүктүрүп, тескерисинче президенттик башкаруудан баш тартыш керек эле да. Эми бирок канчалык ошондой немени, ошондой бир идеяны ишке ашыруу канчалык мүмкүн эле азыр, ошондой шарттарда канчалык мүмкүн эле эми азыр айтыш кыйын. Анткени биз баягы башка багыт менен кеттик да. Биз баягы 10 жылдан бери өнүгүп келаткан багыт менен кеткен жокпуз. Биз кайра мурунку багытка түштүк да. Президенттик башкарууну жана авторитардык режимди күчөтүү багытына түштүк. Анан бул жерде эми баягы жетишкендиктерди айткандан кийин сөзсүз түрдө кемчиликтер жөнүндө дагы сөз кылыш керек. Перизат, өзүң билесиң, биздин көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, сорунку камалып чыккандан кийин жалаң эле бийликти мактаганга өтүптүр депчи. Кемчиликтер дагы аз эмес. Менин оюмча бул нерсенин баары бийликти сактап калууга жана авторитардык башкарууну күчөтүүгө багытталган кемчиликтер болуп атат. Өздөрүнө мисалы артыкчылык катары сезилиши мүмкүн да, туура сезилиши мүмкүн бийликте тургандаргачы. Бирок жалпысынан биз көрүп атабыз бул баягы авторитардык ыкмалардан канча адамдар жабыркап атканынчы. Эң негизгиси бул жерде мыйзамдуулуктун жетишпегендиги да, мыйзамсыздык абдан көп болуп атат. Мен мыйзамсыздыкты өзүмдүн башыман өткөргөн киши катары муну мындай өзүм башыман өтүп, өзүм баягы адилетсиздик кабылгандан кийин мен бул нерсени мындай ачык айтканга акым бар да. Анан жалгыз эле мен жабыркаган жокмун. Мейли бизди ошо кемпир абад маселеси боюнча камалган жарандарды мүмкүн саясий атаандаш катары кабыл алышкандыр. Мүмкүн биз алардын көз карашында чындап эле кандайдыр бир мындай коркунуч түзгөндүрбүз бийликкечи. Бирок менин оюмча эч кандай деле андай коркунучтуу бийликке коркунучтуу аракеттер деле болгон эмес. Бирок өздөрү ошондой кабыл алышы мүмкүн да. Бирок ошону менен бирге саясатка тиешеси жок деле адамдар камалып кетип атпайбы, туурабы? Мисалы маданият сферасында жүргөн адамдар, жазуучулар, жөнөкөй эле илимий кызматкерлер, булардын эми бийлик үчүн эч кандай коркунучу деле жок да. Бирөөсү бир сын айтып коюптур, бирөөсү жана мисалы Артанжел Жоробеков казиного каршы бир өзүнүн пикирин айтып митингге чыгып коюптур. Эми мындай көрүнүштөргө чынында көз жумуп койсо деле болмок да. Анткени кандай болбосун, канчалык авторитардык башкаруу болбосун, биз жалпысынан демократиялык өлкө болгондон кийин бийликте тургандар дагы кандайдыр бир жеңилдиктерди түзүп, кандайдыр бир балансты сактаганга аракет кылыш керек да. Мен бул жерде албетте баланс бузулуп атат. Көпчүлүгүндө эле баягы күчкө салуу болуп атат да. Күчкө салып башкаруу менин оюмча бул эң оңой башкаруу. Анткени ресурстун баары бийликтин колунда, туурабы? ГКНДсы дагы, МВДсы дагы, армиясы дагы баары өздөрүнүн колунда болуп аткандан кийин бул эң оңой ыкма күчкө салып башкаруу. Ал эми кандайдыр бир компромисста, баланста, консенсуста башкаруу менин оюмча бул мындай бир чоң саясий чеберчилик да. Бул жагынан өтө аша чапкандык болуп атат, куугунтук боюнча, саясий куугунтук боюнча. Ушул саясаттын кайрадан бир өздөрү бир баалап, кайрадан бир карап чыкса да, анан баш көтөргөндө деле, оозун ачканда деле чыга берген менин оюмча бул туура эмес. Эртеби кечпи бул мындай нааразычылык, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка болгон нааразычылык көбөйө берет да. Анан бир күнү ар кандай бир мындай мамлекет үчүн терс бир кандайдыр бир жагдайларга алып келиши мүмкүн. Бул нерсенин баары биздин башыбыздан өттү да. Жанагы дежавю деп коет го, ошондой бир биз Бакиевдин учурунда дагы ушундай процесстерди байкап жүрдүк да. Көп учурда мен мындай
салыштырганда ушундай бир параллелдер кетет да, окшоштуктар бар да. Менин оюмча ошол Бакиевдердин башкаруулагындагы ыкмаларынан бир сабак алыш керек да, ошол режимден сабак алыш керек. Анан бул жерде баягы бир чоң жетишкендик катары коррупция менен күрөштүп атпайбы? Эми коррупция менен күрөштө менин оюмча дагы айтып кетейин, бул жалпы менин оюм, мен буну эч кимге таңуулаган жокмун. Бул ачыктык болуш керек да. Негизги менин оюмча биринчи шарт бул ачыктык, сөзсүз түрдө. Анан экинчи шарт бул мыйзамдуулук. Сот адилеттүүлүгү, мыйзамдуулук менен сот адилеттүүлүгү болуш керек. Анан ачыктык жетишпей атат да. Ачыктык жоктуктан ар кандай божомол, ар кандай имиштер жарала берет да, алардын артында ишенбестик келет да. Ошол себептен ар кандай сөздөр жаралат да, ар кандай иликтөөлөр чыгып атат, туурабы? Анан бийлик өзү мындай ачык көрсөтүш керек да. Муну үчүн күрөш кандай болуп атат? Ушул жанагы кустуризация деген өзү дагы бир аябай бир жаман көрүнүш пайда болуп калбадыбы? Биз эгерде укуктук мамлекет болсок, мындай көрүнүштөр болбош керек да, кустуризация деген. Эгерде чындап эле мафия, коррупциялык жол менен байыган адам болсо, анда аны ишин тергеш керек, сотко өткөрүш керек, соттун баары ачык өтүш керек, коомдун баары ачык көрүш керек, туурабы? Кандай жол менен байыды? Эмне үчүн анын байлыгы мыйзамсыз? Эмне үчүн бул киши кылмышкер? Сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Анан ушундай эбегейсиз байлыкты ээлеп алган адамдар, эми бийликтин айтуусу боюнча да, мыйзамсыз жол менен байыган адамдар эмнегедир оокатын өткөрүп берип коюп туруп эле кутулуп кетип атат дагы, анан жөн эле бир сөз сүйлөп койгондор түрмөдө камалып отурат да. Бул эми болгондо дагы бул жерде сөзсүз түрдө мындай бардыгына тең мамиле болуш керек. Анан айрым коррупционерлерди алып, аларды кустуруп, анан кийин айрымдарын кайра кызматка коюп, аларга баягы кол тийбестик кепилдиктерин түзүп берген, менин оюмча бул баш мыйзамда көрсөтүлгөн тең укуктуулук принциптин одоно бузулушу да. Анан ачыктык дегеним бул сөзсүз түрдө коомго көрсөтүш керек, канча каражат түшүп атат. Бул жерде дагы бир маселе бар да, баягы приватташтыруу туура эмес болгон деп канча жылдан бери, 30 жылдан бери эйлик кылып аткандардын оокаттары алынып калып атпайбы? Бул жерде дагы ачыктык, мыйзамдуулук жетишпей атат да. Ачык көрсөткүлө, мыйзамдуу түрдө далилдеп бергиле, эмне үчүн, кандай жол менен алган. Кылмыштуу жол менен алган болсо, анда ошонусун сот аркылуу. Анан дагы бир маселе, баягы кустуризация деп атпайбызбы? Кайра да ошо кустуризация маселесине кайтып келгим келет да. Бул кандай болбосун баш мыйзамда жеке менчиктин кол тийбестиги жана ошол кол тийбестикке болгон кепилдиктердин баары көрсөтүлүп турат да. Бул жеке менчик, бул биздин өлкөнүн экономикасынын фундаменти деп айтылып атат. Ал эми кустуризация процесси түздөн түзгө ошол жеке менчик укуктун бузуп атат да. Эми эгерде жеке менчикти биз мамлекетке кайтарып ала турган болсок, анда сөзсүз түрдө улутташтыруу жөнүндө мыйзам болуш керек. Азыркы күндө Кыргызстанда улутташтыруу жөнүндө мыйзам жок. Ошол улутташтыруу мыйзамдын негизинде жеке менчик мамлекеттин менчигине алынышы мүмкүн да. Бирок андай мыйзам жок. Же болбосо соттун чечими болуш керек. Бирок биз сот процесстерин да көргөн жокпуз, сот чечимдерин да көргөн жокпуз. Баланчанын оокаты мамлекетке өтүп кетиптир деп атабыз, бирок андан кийин мамлекет аны кандай кылып башкарып атат? Анан бир аздан кийин эле ал кайра башка бирөөнүн колуна өтүп кетиптир деп атабыз. Кандай жол менен өтүп кетти? Ушул маселелерде сөзсүз түрдө мыйзамдуулук жана ачыктык болуш керек. Айкындык болуш керек да. Ушул нерсени улай эле да, эгер алып карай турган болсок, кустуризация дейбизби, экономикалык жалпы жүргүзүлүп аткан саясатты алып карай турган болсок, көпчүлүк нерсени кайрадан улутташтыруу, сиз айткандай улутташтыруу болду, мамлекетке кайтаруу болду. Кээ бирлери кайра кайсы бир кишилердин колуна өтүп кеткендиги, мындай иликтөөлөрдөн улам ачыкка чыкты да. Эгер ушул алып турган болсок, бул негизи мындай бир жалпы өлкөнүн масштабында, тарыхый масштабта алып карай турган болсок, президент өзү каалаган бир максаттарга сиздин оюңузча мындай бөгөт коюп аткан жокпу? Ошол эле инвестиция алып келем деп туруп, анан келген инвестицияны мамлекеттин эсебине алып койгону, бул жалгыз эле бир
канча эмес, Кыргызстандын жарандары эмес, бул Кыргызстандан тышкары жарандар дагы ушундай учурга дуушар болгону болуп атат да. Ушул тарабынан алып карасак, бул ушул саясат мындай тарыхый масштабта келки 20 жылдагы Кыргызстандын тагдырына кандай таасир тийгизет? Эми бул нерсе жалпы башка мамлекеттердин тарыхында деле биздин соңку тарыхыбызда деле болуп аткан көрүнүштөр да, бийлик алмашкан сайын мамлекеттеги ресурстар кайрадан бөлүштүрүлөт да, кайрадан бөлүштүрүлөт. Анткени кандай бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө өзүн сактап калыш үчүн алардын колунда ресурс болуш керек, материалдык ресурс болуш керек да. Өзгөчө эми биздин өлкөдөгү немелерди да сен билесиң, шайлоого байланыштуу процесстерди. Шайлоо болгон сайын шайлоого катышкан адамдардын саны, шайлоочулардын саны азайып атат, бирок ошол менен шайлоо коррупциясы дагы күчөп атат да, шайлоо барган сайын кымбаттап атат да. Ошол себептен албетте бийликте тургандар, бийликке келебиз дегендер, алар ошол ресурстардын баарын өздөрүнүн колунда кармап калганга аракет кылат. Бул кадимки эле, кайсыл мамлекет болбосун, бул кадимки эле көрүнүш да. Бирок биздин башчылар айтат да, биз баарын мамлекетке кайтарып атабыз депчи. Ошол нерсени, ошол маселени айтып атам да. Менчи мамлекетке кайтарылып аткандан кийин анда ачык түрдө айтылыш керек. Биз жеке менчиктен баш тартабыз. Биз социализм курабыз депчи. Анда бүт менчиктин баары анда мамлекеттин колунда болуш керек дагы. Мамлекет ошонун баарын өзү башкарып, өзү бөлүштүрүш керек. Бизде түшүнүксүз болуп атпайбы? Туурабы? Эгерде биз мисалы ошол базар экономикасында жашап аткан болсок, анда сөзсүз түрдө жеке менчиктин кол тийбестиги кепилдениш керек. Эгерде чындап эле ошол жеке менчиктин ээлери ошону мыйзамсыз жол менен алган болсо, анда бул мыйзамдын негизинде далилдениш керек дагы, соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүш керек. Бирок мамлекет аны андан ары кандай кылып колдонот, кимге өткөрүп берет, кандай кылып сатат, анда бул жерде сөзсүз түрдө ачыктык болуш керек. Ошондо баардык нерсе түшүнүктүү болот да. Же болбосо жана айтып атпайбызбы, конституцияны өзгөртүш керек. Биз кайрадан социализмге ошо социализмди максат катары койдук, ошол багыт менен жылабыз деш керек. Анда менчиктин баарын мамлекеттин менчигине өткөрүп бериш керек. Ушул жагы абдан түшүнүксүз болуп атат да. Кандай багытта кетип атканычы. Ошол себептен нааразычылык өзгөчө жанагы өздөрүнүн баягы менчигинен ажырап калган адамдар азыркы күндө менин оюмча аз эмес, көп эле баягы изилдөөлөр, ушул багытта бир изилдөөлөр жүргүзүлсө болмок эле. Бирок баягы мен өзүмдүн байкоомдо аз эмес да, бул адамдарда албетте нааразычылык абдан чоң да. Анан эми коррупция менен күрөш тууралуу дагы айта турган болсок, бул жерде жана дагы баса белгилеп айтып кеттим мен. Мындай, менин оюмча, ошо жанагы кустуризация маселесинде дагы, улутташтыруу маселесинде дагы, коррупция менен күрөш маселесинде дагы бул жерде тең укуктуулук принциби бузулуп атат да. Эгерде чындап эле баягы мурун туура эмес приватташтырылган менчиктин баарын мамлекетке ала турган болсок, анда баарыныкын алыш керек да. Туурабы? Баарыныкын алыш керек да. Анан эми аттарын атабай эле коелу. Бирок Кыргызстандагы айрым байлар кандай ээлесе ошондой эле ээлеп отурат да. Туурабы? Завод фабрикалардын ордуна мисалы кандай деген чоң неме борборлор эле торговый центр деген завод фабрикалардын ордунда мисалы азыр чоң немелер түзүлүп калбадыбы, соода борборлору курулуп калбадыбы. Анда ошолорго карата дагы ошондой саясат жүрүш керек да. Эмне үчүн анда приватташтыруу алкагында өзүңөргө милдеттенип алгансыңар, фабрикаларды сактап калабыз, иш орундарды камсыз кылабыз депчи, бирок анын ордуна соода борборлорун куруп койдуңар деген да маселе жаралып атат да. Мисалга ала турган болсокчу, эми аттарын атап жаман көрүнбөй эле коелу, бирок бул жерде сөзсүз түрдө мындай тең укуктуулук сакталыш керек. Азыркы болуп аткан саясат бул мындай неме саясат болуп атат да. Избирательный. Тандоо.
Биздин чыгып баратат. Акыркы суроо негизи бул сиздерге мындай төзөлтүбүз кээптелик болушу мүмкүн. Ошо коомдук саясат дейбизби, саясаттагы атаандаштыктын жоголуусу жөнүндө айта турган болсок, мисалы Кыргызстанда азыр саясий партиялардын да күчү толугу менен жок болду деп айтсак болот. Саясатчылар мындай оппозициялык ишмердүүлүк дагы коркунучтуу, анан азайган бир башка бир деңгээлде болуп калды да. Ушул нерселер жөнүндө айта турган болсоңуз, негизи бул Кыргызстанда ушунчалык коомдук саясат ушунчалык пассивдүү деңгээлде болгон убакыт болду эле Кыргызстандын эгемен тарыхында. Менин оюмча мынчалык болгон эмес. Кандай болбосун баягы демократиялык баалуулуктар толук кандуу мындай өркүндөбөсө дагы коомубузга жакшы эле сиңирип келаткан да. Анан бул абдан өкүнүчтүүсү, биз баягы демократиялык баалуулуктардан артка чегингенибиз. Бул абдан өкүнүчтүү да. Эң негизгиси бул саясий атаандаштык, өзүң айтып кеткендей, анан жана сөз эркиндиги деп атпайбызбы, сөз эркиндиги, биригүү эркиндиги, жана тынч чогулуу эркиндиктери, мына ушул негизги саясий укуктарга абдан бир чоң чабуул болуп атат да азыркы күндөчү. Ар кандай мыйзамдар кабыл алынып атат, укуктарыбыздын баары чектелип атат, тынч чогулуп өзүнүн пикирин айткан, өзүнүн талаптарын айткан адамдар камалып атат, сын айткан адамдардын баары камалып атат, же болбосо өлкөдөн куулуп атат. Ушул нерселерге азыркы бийлик сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Албетте биз баягы кээде айтып калабыз го, биз баягы Түркмөнстанга айланып атабыз, Түркмөнстан болуп атабыз депчи. Бирок салыштырмалуу алганда Түркмөнстан башынан баштап эле диктатурага айланган да. Биз башынан баягы демократиянын аралы болуп Борбор Азияда демократиялык жол менен кетип аткандан кийин бул нерселерге балта чапкан, менин оюмча, туура эмес да. Буларды дагы авторитардык мамлекет болгон күндө дагы биз баягы республика болуп аткандан кийин авторитардык башкаруудагы авторитардык жол менен демократияны өркүндөткөн мисалдар мисалы дүйнөлүк тарыхта аз эмес да. Анан андай болбосо эгерде бул демократиялык баалуулуктар, адам укуктары азыркы саясатка абдан бир чоң тоскоолдук болуп атса, анда менин оюмча ачык эле айтып баш тартып туруп эле Кыргызстанда бир хандыкты, монархияны орнотуш керек да. Бул ошондо элге карата бир мындай адилеттүүлүк жана чындык болмок да. Анан биз эми демократиялык мамлекетпиз деп жарыялап алып, анан кийин ушундай мыйзамдарды кабыл алып, адамдарды куугунтукка алганыбыз бул баягы жана башында айтып кетпедикпи, бир терс көрүнүштөрдүн бири деп айтсак болот да. Ушу 4 жылдагы терс көрүнүштөрдүн бири. Чоң рахмат. Сиз менен албетте дагы көп маселени талкуулаган кызыктуу болмок, бирок бизде убакыт кичине кыска болуп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Садыр Жапаровдун расмий бийликке келгенине 4 жыл болгондугун жана ушул убакыт аралыгында Кыргызстандын саясий, экономикалык, социалдык ушул Кыргызстандын Конституциялык соттун мурдагы соту коомдук ишмер Клара Сооронкулова болду. Клара айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Чакырганыңарга рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.